Assalamu alaikum туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 1 октябрь 2023 жыл. Мен сиздерге Ак-Ордонун бир сатылуучу жер участок көргөзмөкчүмүн. 4,5 соток болгон жер участок. Так, биринчиден даректи түшүндүрөйүн. Сиздер бул жака келүү үчүн Гагарин көчөсү менен батышты карап келе бересиздер. Элимирбек Ибаналиев жана Гагарин көчөсүнүн кесилишине жетесиздер. Ошол жерден оң тарапты карай жүрсөңүздөр, мынакей ушундай Хосмак деген курулуш материал саткан дүкөндү көрүп аласыздар. Жанында 3-чү көчө деп жазылып атат. Ушу 3-чү көчө менен анан бир аз эле башты карай жүрсөңүздөр, сатылуучу жер участогубуз жайгашкан туугандар. Бул жерден 173, 257 жана башка көптөгөн эле маршруткалар жүрөт. Калган маалыматты эми участокко жетип берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу жер участокко да жетип келип калдым. Бул участогубуздун көчө тараптан көрүнүшү. Дареги Ак-Ордо Эркин тоо 3-чү көчөдө жайгашкан туугандар. Чек араларын көрүп турасыздар. Бул чыгыш чек арасы, түштүк чек арасына, батыш чек арасына бул жерден мындайына болот. 18ге 25 болгон 4,5 соток жер участок туугандар. Жолдун өйдө тарабында, туугандар, электр энергиясы бар, прожекторлор олуптур, жол кошобен төшөлгөн. Чыгыш жак чек арасы тосулган, түштүк жак чек арасы тосулган, көчө тарап менен бул батыш чек арасына забор эле кыласыздар. Мектепке балдарыңыздар туугандар бул жерде Ала Тоонун мектебине барып келе алышасыз. Бул жакта Ак-Ордонун мектебине да барса болот. Так, көчөнакы чоң жолдон 300-350 метрдей башыракта жайгашкан туугандар. Кошуналар райондун көрүнүшү мынакей. Так, мынакей бул участогубуз тегиз түз болгон 18ге 25 болгон участогубуз туугандар. 4,5 соток. Кызыл китеби колунда ээсинин, документтер бар жайында, алсаңыздар эле сразу өткөрүп берем дейт. Суу, центральный таза суу бар. Үйдө салсаңыздар киргизип алуу керек, электр энергиясы бар, үйдө салсаңыздар киргизип алуу керек. Дагы эмне маалыматы? Бул жагында жана видео башында айткандай Гагарин Элимирбек Ибаналиев көчөсү кесилишет. Так. Бишкек шаарынын түштүк батыш тарабы болуп калат туугандар. Участоктун көрүнүшү. Дагы эмне маалыматы калды айтылбаган. Кызыл китеби бар, назначениясы үй курууга деп, строительство для жилого дома деген кызыл китеп туугандар. Баасы $25,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда жазылып турат. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул участок ээсине чоң жардам берген болсуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.